Урматтуу Казыбек айыл өкмөтүнүн тургундары, бүгүн мен жанымда сиздердин балаңар Улан мырза отурат. Мен ушу Кыргызстанда былтыртан бери иштеп жаткан БСТ элит кооперативинин башкармалыгында ошонун кеңешинин төрагасы болом. Ошол биздин кооператив бир жылдын арасында ушу 77 өзүнүн мүчөсүнө квартира алып берди. Эми басымдуу бөлүгүн биз Бишкек шаарынан алып берип атабыз. Көбүнчөсү, андан кийин Ош шаары, анан Жалал Абад шаары, андан мына Чолпон Ата, Каракол шаарларынан да ушу мисалы Нарын областынын Борбору, Нарын шаарынан дагы алганга мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок ошо Нарынга кабар азыраак жеткенденби, бүгүнкү күндө ушу Нарын шаарынан биздин кооперативдин мүчөлөрү ал элек да. Анан мен маалымат иретинде айтып коеюн, кантип эми сиздердин бала чакаңардын бардыгы эле Бишкек шаарында жашайт, туурабы? Ошолор кантип квартира алса болот биздин кооператив аркылуу? Бизде ушундай жеңил жол менен алууга мүмкүнчүлүк бар да. Биздин кооперативдин ушул эмеси аты дагы БСТ элит деп аталат да. Анткени себеби ушул элеттик биздин жарандар, ушу Казыбек айыл өкмөтүнүн тургундары Бишкек шаарынан квартира, батир сатып алганга мүмкүнчүлүгү бар да. Эми болсо биздин кооперативде азыр презентация орус тилинде болгону менен мен кыргызча айтып турам сиздерге. Мисалы, биздин кооператив аркылуу силер квартираны өзүңөр жашоо үчүн алсаңар болот. Же болбосо ошол квартираны алып арендага берип койсоңор болот. Же болбосо эми квартира деген, батир деген бул жакшы инвестиция болуп эсептелет да. Дүйнө жүзүндө ушул кыймылсыз мүлктөн башка мындай жакшы деле капитал топтоо, мындай капитал табыла элек да. Бул жакшы капитал да, өзгөчө үй бүлөлүк капитал да. Эми биздин ушул кооперативден батир алуунун кандай эмелери бар, жакшы жактары бар да. Мисалы, могул таблицага карасаңыздар, мисалы квартиранын баасы да. Улан, сен деле билесиң, мисалы Кыргызстанда бир Бишкек шаарында бир 2 комнаталуу батирди 1,5 миллион сомдун тегерегинде алса болот да. Бул деген бир $36,000 да, мындайча айтканда 36,200 деп жазылган бул жерде. Ал эми ошол квартираны бүгүнкү күндө кандай ойлойсуң? Ай сайын эгерде арендага алса, ушу Бишкек шаарында, ушу центрден же микрорайондордон 2 комнаталуу евро ремонту менен квартира аренда айына канча турат? Шаарды билип калдың да. 15-20 миңден өйдө турат да. Ошо 15-20 миң. Эгерде биздин кооперативден ушул 2 комнаталуу квартира алса, эгер 2,5 миллион сомго, анда орточо эсеп менен ушу 14-15 миңдин сомдун тегерегинде айына төлөйт да. Эмне ошондо эмне үчүн ыңгайлуу болуп атат кооперативден алган? Сен ошол аренданын эле акчасын төлөгөндөй болосуң, бирок сенин ар бир ай сайын төлөгөнүң өзүңдүн квартираң үчүн төлөгөнүң болуп атат да. Мына ошол жагы ыңгайлуу болуп атат. Акчаңар баягы арендатор кишиге кетпейт, өзүңөргө кетип атат, туурабы? Бизде мисалы ошо 2,5 миллионго алсаңар, бир айына 14,5 миң сомдун акчасын төлөйт экенсиңер да. Эгерде мисалы бир комнаталуу батирди бир $25,000 менен $29,000 ортосунда алса болот да. Бул
орточо эсеп менен бир 2 миллион тегерегинде да 2 миллион сомго Бишкек шаарынын борборунан центр деп коебуз, центринен бир комнаталуу батир алса болот. Айына төлөмү эгер биздин кооператив аркылуу болсо анда 11 миң 12 миң сомдун тегерегинде төлөйсүң, туурабы? Эгер бир комнаталуу центрден квартирага алсаң деле айына ошо арендасын ушул орточо эсеп менен 10 миңден 15 миңге чейин төлөнөт, туурабы? Бүгүнкү күндөчү мындай жашаса деле. Мына ошондуктан бизде айына төлөмү ошол квартиранын арендасы менен эле барабар болуп калат. Кандай ойлойсуң, бул ыңгайлуубу? Ыңгайлуу да. Ыңгайлуу, Канча ошодоки срок өткөндөн кийин өзүңдүн немеге жеке менчигиңе өтөт да. 10 жылдык мөөнөткө бөлүп берет. Бөлгөндө ушул ыңгайлуу төлөм болуп калып атат да. Анан ыңгайлуусу ошо Казыбек айылынын тургундары ошол Казыбектеги эле пропискасы менен Бишкектен квартира алып берет да, мисалы, туурабы? Муну неме досрочно неме кыскартып да койсо болот да. Муну досрочно төлөп койсо да болот. Мисалы эми баа күзүндө мал салды сатып досрочно төлөп койсо, улам төлөмдөр азая берет, мисалычы, туурабы? Экинчиден бизде мындай да, негизги эреже. Кооперативге мүчө болуп кириш керек. Андан кийин могу биринчи төлөм 35%. Сен примерно билесиң да, примерно однокомнатный квартираны мен 1-2 миллионго алам депчи. Ошондо сенин төлөмүң 700 миң сом болот да. Бизде квартираны өздөрү тандайт, кооперативдин мүчөлөрү өздөрү Бишкек шаарынан жанагы объявлениялардан, вечеркадан, сайттан, Лалафодон кирип издеп, өздөрү издеп тапкан квартираны алып берет да. Мына ошондуктан бизде ошо же 35%-ын төксө болот. Бизде кооперативде ким 35%-ын төксө, алардын мүчөлүк акысы 1000 сомдон да, 2000 сомдон. Мүчөлүк акы бизде кооперативге мүчө болуп турган үчүн ошол төлөнөт да. Ошол 2000 сом ошондо кошулганда, мисалы 2 миллионго үй алсаң, бул болсо мындай болот да. 2 миллионго үй алсаң, 11833 болуп атпайбы, Ошондо мунун ичинде айлык эме да отурат да, членский взнос. 2000 сом да. Бул биринчи программа, бул топтоо программасы да, бул да 1000 сомдон да негизичи. А так 2000 сомдо эгер шыр эле 35%-ын төгүп очередке турам десечи. Экинчиден бизде 50%-ын төксө да болот. Эгер 50%-ын төксө, анда мүчөлүк акы 1000 сомдон болот да. Ошондо мисалы 2 миллионго алам десең, 1 миллион сом өзүң төгөсүң. 1 миллион сомун кооператив каржылап 2 миллионго квартира сатып берет, Анан ай сайын төлөмүң ошо мүчөлүк акы менен кошулганда 9000 сомдон болуп калат да. Негизи немеси жакты да, жеңил да, туурабы? Каалаган районуңдан барып өзүңгө жактырган ремонтун карап туруп, тандап туруп өзүң. То есть өзүң тандаган квартираны сатып берет да. Эми бардыгына эле багы азыр гарантиялар керек да, туурабы? Бардыгы сурат, бул мыйзамдуубу, мыйзамдуу эмеспи, лицензиясы барбы, сертификаттары барбы депчи. Ошондуктан ошол суроолорго мен мындай дагы токтоло кетейин. Мисалы биздин кооператив БСТВ элет. Министерство юстиция да, юстиция министрлигинде 18 апрель 2018 жылы катталган болчу да. То есть биз былтыр 18 апрелде ошо юстиция министрлигинен каттоодон өтүп, мына ушундай күбөлүк берген да бизгечи. Биздин өзүбүздүн ушул регистрациялык номурубуз бар, налог төлөөчү номурубуз бар. Ушундай бардык мыйзам чегинде Кыргызстандын мыйзамдары менен иштейбиз да. Ал кайсы мыйзамдар? Ал кайсы мыйзамдар? Мисалы
Биздин кооперативдин мүчөлөрүнүн укуктары бул граждандык кодекс менен, кооперативдер жөнүндө мыйзам менен, анан турак жай кодекс менен баары тескелген да. Ушул 11-июнь 2004-жылы бизде ушу номер 70 кооперативдер жөнүндө мыйзам бар да. Эгерде эске сала кетсек, бизде Кыргызстанда кооперативдердин ар кандай түрлөрү бар да. Мисалы, айыл чарба кооперативдери да бар да. Айыл чарба кооперативдери дагы ушул мыйзамдын негизинде иштейт да. Биздики болсо турак жай кооперативи дагы ушул мыйзамдын негизинде иштейт жана ушул мыйзам турак жай биздин кооперативдин мүчөлөрүнүн укуктарын коргойт да. Айыл чарба кафеси биздин айылда иштейт ошо. Барбы ушу айыл чарбада? Неме терим жыйымдардын баарын ошол эки кооператив неметип атат да. Аткарып немеге. Бул дагы биздин кооперативдин өзгөчөлүгү эмне? Кооператив деген бул бир коммерциялык компания эмес да. Бул кооператив деген бул кооперативдин ээси ким негизичи? Бул кооперативдин мүчөлөрү да. То есть мүчөлөрү өздөрү чечет ким кооперативди башкарыш керек. Кооперативдин чоң мындай мисалы уставына өзгөртүү киргизүү да. Ошол маселелердин бардыгын кооперативдин жалпы жыйыны чечет да. Бул демократиялык негизде. Мисалы кооперативден бирөөнү чыгаруу дагы жалпы кооперативдин жыйынынын чечими менен гана чыгара алат да. Мына ушундай мыйзамдын бардыгы ушул кооперативдер жөнүндө мыйзамда жазылган да негизи. Анан биздин негизги гарантиялар булар эмне? Биринчи гарантия бул мамлекет да. Ушул мыйзамдын 7-статьясында мамлекет жана кооперативдер деген берене бар да. Бул жерде жазылат, орусча жазылып тура, эми кыргызчасы мындай да, эми Кыргыз Республикасы дейт, кооперативдердин мүчөлөрүнүн жана кооперативдердин укуктарынын сакталышын кепилдейт дейт да. То есть ушул кооперативдин мүчөлөрүнүн укуктарынын сакталышын Кыргыз Республикасы кепилдейт. Ошондой эле мисалы мамлекеттик бийлик органдары дейт жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары кооперативдердин өнүгүшүнө көмөк көрсөтөт деген ошондой пункттар бар да. Ошондуктан эмне үчүн кооперативдерди өнүктүрүү? Бул анткени себеби кооператив бул коммерциялык уюм эмес да. Бул багы адамдардын ыктыярдуу түрдө биригүүсү да. Биздин турак жай кооперативде дагы квартирага муктаж адамдар ушу мүчө болуп, бардыгы пайлык төлөмдөрүн бириктирип, бири-бирине мындай очередь менен квартира алып берет да. Идеясы, негизги идеясы ушундай да. Андан кийин кооперативдердин экинчи гарантия. Ушул эле мыйзам гарантия берет да. Кооперативге төккөн акчалар, кооперативдин мүчөлөрүнүн пайлык төлөмдөрү, жанагы мүчөлүк акылар эмес, пайлык төлөмдөрү толугу менен кепилденген да мыйзам менен. Эгер ким кооперативдин бир мүчөсү ошол кооперативден чыгам десе, анда ошол кооперативдин мүчөсүнө кооператив акчасын толугу менен төлөп бериш керек да. Бул ушул кайтарып бериш керек. То есть бул гарантия ар бир кооперативдин мүчөсүндө бар да, мындайча айтканда. То есть аларда эч кандай риск жок да. Каалаган убакта кооперативге кирет, каалаган убакта чыгам десе, акчасын алып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар да. Мисалы, айыл чарба кооперативине деле бириккен кооператив болсо, мисалы, ар ким өзүнүн үлүшүн, пайларын бириктирет да кооперативге. Эгер бир мүчө кооперативден чыгам десе, ал өз пайын, үлүшүн алып чыгып кете берет, туурабы? Бул эмеде айыл чарба кооперативинде, туурабы? Мына ошондой
бул бизде деле ошол эле мыйзам биздин кооперативге дагы иштейт да. Экинчиден, биздин ушул гарантия биздин кооперативдин уставында да жазылган да, 14-чү беренесинде. Мисалы, бу жерде мынтип жазылып турат да, кимге ушу пайлык төлөмдөр кайтарылат депчи. Мисалы, эми биздин кооперативге каалаган жаштагы адамдар мүчө боло алат да. Мисалы, банктар 60 жаштан өйдө уже кредит бербейт да, туурабы? Биздин кооператив ушундай коммерциялык эмес болгондуктан бизде 80 жаштагы, 86 жаштагы дагы мүчөлөрүбүз бар да. Эми Кудай алардын өмүрүн узун кылсын, бирок турмушта ар кандай болот да, эгер бул дүйнөдөн өтүп кете турган болсо кооперативдин мүчөлөрү, анда ошолордун мураскери деп кимди сот тапса, ошо мураскерине жана пайлык төлөмү өтүп кете берет да. Ал же ошол квартираны дальше сатып алат, же пайлык төлөмдөрүн алып кооперативден чыгып берсе болот да, ошого берилет да. Анан кооперативден чыгарылган мүчөлөргө ошол эгерде жалпы чечим кабыл алып, кээ бир кооперативдин мүчөлөрү эгерде такыр эле төлөбөй, ошол келишимди аткарбай жатса, анда биздин ошо кооперативдин төрагасы ошол аны кооперативден чыгаруу жөнүндө чечимди жалпы кооперативдин мындай жыйынына коет да. Мына ошол жыйында эгерде чыгарылсын десе, ал чыгарылат. Бирок ал чыгарылган күндө деле ал мурун төлөгөн пайлык төлөмдөрүн толугу менен ал мүчөгө төлөнүп берилет да. Ошондуктан кайтарылат да. Анан кооперативден добровольно өзүм чыгам десе дагы аларга пайлык төлөмдөрү толугу менен кайтарылып берет да. Мына андан кийинки гарантия, мисалы, квартира, ошол биздин кооператив сатып берип аткан квартиралар ушул кооперативдин намына жазылат да. То есть кооперативдин менчигине да. А кооператив деген биз жана айткандай кооперативдин мүчөлөрү да, туурабы? Бирок бизде жана айтып кеттик, кооперативдин мүчөсү толугу менен өз пайын каалаган убакта алып кете алат, туурабы? Мына ошол себептүү дагы бир гарантия берип атат кооперативге, кооператив мүчөсүнө. 10 жыл бою эгерде кооператив сага квартира алып берсе, ошол кооперативдин балансында турса дагы 10 жыл бою сен кооператив ал квартираны үчүнчү башка кишиге бере албайт, сата албайт. Анткени себеби договор найма түзүлөт да. Мондай договор найма, бул договордо орусча жазылып турат да, мисалы, мына пункт 1.7, ошол жерде наймодатель утрачивает право каким-либо образом распоряжаться объектом или его частью на весь срок действия настоящего договора дейт да. То есть кооператив бул квартирадан баардык укуктарынан 10 жылга ажырып атат да. Ушул статьянын негизинде бизде госрегистрден өтөт да, купля-продажа, анан могу договор госрегистрде сакталат да. Госрегистр билет, что ушул кооператив именно сага ушул квартираны сатып берген жөнүндө маалымат ушул катталат, анткени договор. Андан кийин госрегистрга сен ушул документтин негизинде ошол квартирага арест коюп коесуң да, жана обременение да. То есть госрегистрден справка чыгарганда, жана көк справкасында жазылып турат да, бул квартиранын обремененияга баланча койгон депчи. Демек, сенин уруксатың жок, кооператив бул квартираны эч сата албайт, бирөөгө бере албайт, колдоно албайт дагы да. Ошондой жакшы гарантиясы бар да бу жерде. Үчүнчүдөн, эми кооперативдин мүчөлөрүнө дагы гарантия керек да, мисалы,
сен толугу менен жана кооператив 35%-ын сен төлөсөң, кооператив 65%-ын берип атпайбы, ошондо сага гарантия керек да, что ошол 65%-ын кооператив каржылаган 65%-ын сен төлөгөндөн кийин бул квартира сен менчигиңе өтүш керек да, негизи, туурабы? Мына ушундай гарантияны биздин ушу граждандык кодекстин 251 беренеси берет да. Эми кыргызча айтканда, кыскача айтканда, бул беренеде минтип жазылат да, эгерде кооперативдин мүчөсү толугу менен пайлык төлөмдөрүн төлөп бүтсө, ага менчик укугу өтүш керек дегенчи берене да. Бул берененин негизинде биз, мисалы сен квартира алдың, бизде бүгүнкү күндө 77 мүчө квартира алды да, бирок алар 35%-ын төлөгөн, калган 65%-ын ушу ай сайын жана антип бөлүп төлөп атат да 10 жылдык мөөнөттөчү. Мына ошол төлөмүн мисалы кээ бирлери мен 10 жыл чойбой эле бир 2-3 жылда эле төлөп коем дейт да. Алар эгерде төлөп койсо, анда биздин кооперативдин төрагасы эме жазып берет, справка. Ал справкада мындай жазылат да, бул баланча биздин кооперативдин мүчөсү толугу менен пайлык төлөмүн төлөп бүттү. Ушу граждандык Кыргыз Республикасынын граждандык кодексинин 251 беренесинин негизинде ушул мүчөгө менчиги укугун өткөрүп бериңиздер деп жазат да. Госрегистр и так эле билет. Сенде договор найма акта турат да, что ушул квартираны сага сатып бергенинчи. Анан ошол справканын негизинде эле Госрегистр техпаспортты сенин намыңа өткөрүп коет да. Бул ушул берененин негизинде. Анан дагы кайталап кетейик, гарантияларды. Кандай гарантиялар? Бул мисалы сен кооператив сага квартира алып бергенден кийин сен ошол квартирага прописка болосуң да. Мисалы Казы Бек айыл өкмөтүнүн жашоочулары Бишкекке пропискага туруп алса болот да, мисалычы. Эми ар кандай болот да, баягы ата-энелер улгайганда бияктан жакшы больницадан, Бишкектин больницаларынан обслуживание алгысы келет, туурабы? Ошондо прописка керек Бишкектен. Ошо квартирага прописка болуп алат. Эми экинчисинен мен жанагы айтып өткөндөй, эгерде кооперативден чыгам десе, кооперативдин мүчөсү ар дайым, даже квартира алып берип койгон күндө дагы өзүнүн пайлык төлөмүн алып кетсе болот да. Просто квартира и так эле кооперативдин менчигинде туруда. Ал заявление жазып эле кооперативге өткөрүп коет квартираны, акчасын алып кете берсе болот да. Даже ушундай да гарантия бар да бизде. Үчүнчүдөн мен жанагы айтып өткөндөй, ушу кооперативдин мүчөсү кооператив менен 2 келишим түзөт да. Биринчи келишими бул мүчөлүк жөнүндө келишим. Бул эмне үчүн түзүлөт? Анткени сен мүчөлүк жөнүндө келишимди түзгөндө кооператив менен, сен уже официально статус члена кооператива аласың да. Статус члена кооператива алгандан кийин сен кооперативдер жөнүндө мыйзамдын коргоосунда болосуң да, Кыргыз Республикасынын. Экинчиси жанагы 10 жылга сага ушул сата албайт деген гарантия, жанагы найма, договор наймада регистрация болот. Бул Госрегистрде бул дагы катталат да. Бул сага жакшы гарантия да, туурабы? Төртүнчүдөн болсо, жанагы мен айтып кеткендей, 251 берененин негизинде, биздин граждандык кодекстин берененин негизинде, качан сен толугу менен кооперативден алган пайлык төлөмдөрдү төлөптөр менен менчик укугу сага өтүп кете берет, туурабы? Досрочно да, туурабы? Эгер досрочно төлөсөң, досрочно өтө берет. Баягы 10 жыл чоюп төлөбөй эле мен мына мал салым сатып төлөп чыгып кетем дейсечи. Бирок эгерде 3 жылга чейин
төлөп койсо биздин кооперативде толугу менен пайлык төлөмүн, анда бизде дагы мындай бонустар бар да. Экинчи жолу кооперативге киргенде анын кирүү акысы 2 эсе аз болот. Анан жана мүчөлүк төлөмдөрү дагы 2 эсе аз болот да экинчи квартирага. Мына ошондой жеңилдиктер бар да, ким эртерээк төлөп чыгып кетсе. Анткени биздин кооператив эртелек төгүп чыгып кеткендерге ыраазы болот да, анткени башка мүчөлөр батыраак квартира алат да. Туурабы? Андан кийин мисалы жакшы жактарын айта кетсек, бул биздин кооперативге мүчө болуш үчүн бир гана паспорт эле жетиштүү да. Сен каякта жашаба, ат башыда жашайсыңбы, нарында жашайсыңбы, пропискаң каякта болбосун, сен Бишкек шаарынан алганга укугуң бар. Бул дагы жакшы нерсе да. Анан паспорттун негизинде эле кооперативге мүчө болуп катталса болот да бизде. Экинчиден, мен жана айтып кеткендей, биздин ишмердүүлүгүбүз толугу менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына шайкеш, туура жана жалаң гана мыйзамдын чегинде иштейт кооператив. Үчүнчүдөн, эми бизде багы көптөгөн адамдарга бүгүнкү күндө биздин кооператив менен аркылуу үй алганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да, туурабы? Өзгөчө мына бизде мындай Россияда иштеп жүрүшпөйбү, жарандарыбыз ошолорго айлык алып, чогултуп кооперативден квартира алып алганга мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат да. Эми азыр бир аз эмесине токтолуп кетейик. Биздин кооперативден кантип квартира сатып алса болот, эмне кылуу керек сатып алыш үчүн? Биздин кооперативге мүчө болуш үчүн эмне кылыш керек? Биринчиден, биздин кооперативге мүчө болуп кирүү үчүн арыз жазылат. Арыз жазуу үчүн бизге кайрылыш керек. Мисалы, сен аркылуу Казыбек айыл өкмөтүнүн жашоочулары кайрылса болот, ким Бишкектен квартира алам десе. Мисалы, аларга бизге кайсы данныйлар керек? Алардын паспортный данныйлары керек. Номер телефонасы, анан адресный справка. Азыр жана ГРСтен адресный справка берет да, каерде пропискада турат деген справка берилет го. Мына ошонун негизинде биз анкета толтурабыз. Ошо анкетанын негизинде заявление, ошо арыз толтурулат. Анан кооперативге ошол арыздын негизинде бизге кооперативге кирүү акысы бар да. Бул кирүү акысы кооперативдин өнүктүрүү фондуна төгүлөт. Бул 70, эгерде ала турган квартиранын баасы 1,5 миллион сомго чейин болсо, анда 79 000 сом кирүү акысы. Эгер ала турган квартиранын баасы 1,5 миллиондон 10 миллион сомго чейин болсо, биз 10 миллион сомго чейин алып бере алабыз квартира. Анда кирүү акысы 158 000 сомду түзөт да. Мындан кийин кооператив ошол мүчө менен жанагы мүчөлүк келишим түзөт. Мүчөлүк келишим түзүлгөндөн кийин сиз кооперативдин мүчөсү катары статус аласыз. Андан кийин бизде кооперативде кайсыл эмелер бар? Членский взнос деп коебуз, мүчөлүк акы. Бул 2000 сомду түзөт. Эгерде жанагындай 35%-ын төккөндөргө 2000 сом, 50%-ын төккөндөргө 1000 сомдон да. Мындай дагы чыгымдар болот. Эми мен чыгымдарды жалпысынан эсептеп берем, эмне үчүн бул көп эмес да. Андан кийин эгерде биздин кооперативге акча топтоп дагы 35%-ды кооперативге мүчө болуп алып туруп, анан бир нече айда же жылда топтосо болот да. Ай сайын бир 10 000 сомдон, 15 000 сомдон, 20 000 сомдон колуңан келишинче топтой берсең, ал чогула берет да. Мына ошол чогулуп эгер 35%-га жеткенде ал
жанагы кезекке туруп калат да кооперативге, үй квартира алуу кезегине. Же болбосо же сразу эле 35%-ын төгүп туруп очередке турса болот да. Же 50%-ын төгүп очередке турса болот. Эми эгерде очередке турсаңар, ким 35 же 50%-ын төккөн адам орточо эсеп менен бир 8-12 айдын орто чегинде квартира алат да ужечи. Эми биздин кооперативден ушул кантип каяктан акча каяктан келет деген суроо туулушу мүмкүн да. Мен жана айтып өткөндөй, кооператив бул элдердин өздөрүнүн бирикмеси болуп атпайбы, туурабы? То есть бул жерде кредит албайт. Бизде процент деген жок да, вообще пайыз деген жок. То есть биз ошол кооперативдин мүчөлөрүнүн өздөрүнүн эле акчасына багы кезек менен квартира алып беребиз да. Ал кантип эметет? Мисалы, биздин кооперативдин банкта расчетный счету бар да, то есть эсеп счету бар, коммерциялык банкта. Мына ошол счетко паевой взностор төгүлөт. Жана 35%-ын төгөт да, туурабы? Же 50%-ын төгөт, түштү, акча түштү, Андан кийин бизде азыр мисалы 77 квартира уже алып бердик да бүгүнкү күнгө чейин. Булар дагы ай сайын ошол квартиралардан кутулуп, ай сайын кайра төгүп атат да ошо биздин эсепке, кооперативдин. То есть ал акча да чыгып атат да, туурабы? Анан кийин биздин кооперативде жанагы топтоо программасы, накопительный программадагы кишилер дагы ай сайын топтоп акчаларын төгүп атат. Бул дагы биздин кооперативдин эсебине түшүп атат да, туурабы? Мына бүгүнкү күндөгү статистиканы карасак, мисалы бүгүн 24 сентябрь 2019 жыл. Бүгүн биздин кооперативдин мүчөлөрүнүн саны 611 кишиге жетти да. Ошолордун 77-сине квартира алып берип койдук. Булар ай сайын жана график менен төгүшүп атат, биздин расчетный счетко. Экинчиси очередь приобретения, то есть жанагы 35 же 50%-ын төккөн мүчөлөр да. Бул 155 мүчө 35 же 50%-ын төгүп очередке туруп койгондор да. Андан кийин мынакей накопительный программада бизде бүгүн топтоо программасында 379 мүчө турат да. Бул орточо эсеп менен айтканда биздин кооперативдин бир 70%-ы ушул топтоо программасында турат да. Булар али 35%-ын же 50%-ын топтой элек, бирок ай сайын колдон келишинче акча топтоп атат, чтобы могу 155 кишинин катарына туруп калыш үчүн, Анткени ким кезекке турса, ага чекесинен квартира алып бере беребиз да. Мисалы бүгүнкү күндө бизде жумасына бир 2-4 квартира алып берип атабыз да. Ошол жумасына ушул төккөн акчалардын суммасы ушул 2-4 квартира алып берип койгонго жетип атат да. Эми бул сумма дагы көбөйө баштайт, анткени себеби бизде мисалы ар бир рабочий күндөрү, ар бир күнү эң кеминде бир 2-3 киши жаңы кооперативдин мүчөсү пайда болуп атат да. Кээ бир күндөрү 5 мүчө келет. Эми орточо эсеп менен күнүгө бир 3төн жаңы мүчөлөр кошулуп атат да. Кимиси 35%-ын төгүп, кимиси бул топтоо программасына да. Мына ошол топтолгон акчаларга биз жума сайын 2ден, 3төн, 4төн квартира алып берип, могул очередте турган мүчөлөрдү бул жака жылдырып атабыз да.
туурабы? То есть демек биздин кооперативде башка жактан процентке алган акча жок, туурабы? Бул кооперативдин өзүнүн мүчөлөрүнүн акчасына өзүбүз эле алып берип атабыз. Пайызы жок. 10 жылга бөлүштүрүп берип атабыз. Каалагандар 10 жыл бөлүп төлөбөй эле 1-2-3 жылда төлөп койсо болот. Кээ бирлер 10 жыл төлөйт, кээ бири 5-6 жыл төлөйт, туурабы? Мүмкүнчүлүккө жараша. Бирок социалдык жактан караганда бул абдан кандай жакшы, мыйзамдуу шерине болуп атат да, мындайча айтканда, туурабы? Бул бүт республика боюнча бир эле очередь, бир шерине болуп атат да. Жалгызда бунун баарын мынча акчаны чогултуп келип анан квартира алыш кыйын да, туурабы? 8-12 айга чейин өтпөйсүзбү? Андан дагы ашып кетиши мүмкүн да, мисалы жалгыз менен чогултуп жүрсөңчү. Сага 35%-ын чогулткан оңоюраак да 100%-ты топтогондон көрө, туурабы? Анан баягы туугандар бири-бирине жардам берип араң топтошу мүмкүн да 100%. Ооба. Ошондуктан бул жер биздики мындай өтө жакшы социалдык программа болуп атат да бүгүнкү күндө. Биз бардыгыбыз мындай түшүнүү менен кабыл алсак, эгерде бүт Кыргыз Республикасында мен үй алам алыш үчүн аракет кылам дегендердин бардыгын үй алууга мүмкүнчүлүк түзүп атабыз. Анткени бунун масштабы чектелген эмес. 600 мүчө болобу, 10 000 мүчө болобу, 100 000 мүчө болобу, бардык эле ушундай масштабта үй алып, үй менен камсыз болуп калат. Болсо могу кезекке тургандар дагы тез келип, тез неме болот. Ооба, бул туура эң сонун суроо да. Мисалы карасаң, бизде бүгүн 500дөн ашып кеттик, 611 болуп калдык да. Негизи 500 мүчөгө чейин бул кезек чоюлат да. Бизде бүгүн кезек бир 10 айга чейин чоюлду. 9 айда мындайча айтканда. Эми Кудай кааласа ушул 9 айдан баштап нары көздөй ушул кезек стабилизация болот да. Анан мисалы бизде ушундай эле кооператив Россияда 6 жылдан бери иштейт. Биз алардын ушундай франшизасын алып, алардын моделин көчүрүп Кыргызстанга орноттук да. Мисалы Россиянын кооперативинде кезек бир 6 айда эле келип калат да. Эгер кезекке турсаң 6 айдан кийин квартира алып болуп каласың да. Мына ушундай биздики да Кудай кааласа кооперативде мүчөлөрүбүздүн саны ушу 5000ден ашканда бизде кезек 6 ай эмес, бизде кезек бир 4 айда эле түшүп калат да. Кийин болсо бир 20-25 000 кишинин түшкөндө бизде кезек дагы жок болуп калат экен да. Анда бул моделдин ушундай эмес өзгөчөлүгү ушундай экен да. Канчалык кооперативде мүчөлөрүнүн саны көп болсо, ошончолук кезек азыраак, батыраак жетет да. Эми бизде бүгүнкү күндө биз бир гана Бишкек шаарынан эмес, эми басымдуу бөлүгү Бишкек анан Ош шаарынан алып атат да. Мисалы Оштун тегерегинде областтагылар Ош шаарынан алгысы келет. Бишкектин чүйдүн тегерегиндегилер деги эле бүт кыргызстандыктар Бишкек шаарынан бүгүн алгысы келет. Бирок биз ошол эле Бишкек Ош шаарынан менен эле чектелбестен Кыргызстандын бардык облустук борборлорунан этаж үйлөрдөн алып бере алабыз. Жер үй эмес, пока жер үй алып бербейбиз, только этаж үйлөрдөн. Коммуникациялары бардыгы бар, даяр. Анан даяр квартирага алып беребиз да. То есть биз жанагы жаңы салынып аткан үйлөрдү алып бербейбиз, анткени алардын эксплуатациядан өтө элек, техпаспорты жок, туурабы? Биз даяр квартираны өзүбүздүн мүчөбүзгө өзү тандаган жана объявлениялар менен издеп даяр квартираны сатып алат да биздин. То есть жанагы биз анткени жанагы салынып аткан үйлөрдө салым бүтпөй калбайбы деген рисктерди алып салганбыз да. Мына ошондуктан биздин кооператив ушундай ийгиликтүү түрдө мына 1 жылдан бери иштеп ушул 77 квартира алып берди да. Эми мен аягында өзүм жөнүндө айта кетсем, ушу Казыбек айылы өкмөтүнүн тургундарына тааныштыра кетсем, менин атым Кубан Чороев. Мен ушул кооперативдин башкармалыгынын
башкармалыгында мүчө болчумун. Азыркы күндө ушул кооперативдин кеңеши бар да. Бул кеңеши кооперативдин мындай наблюдательный органы. Мен ошол кеңештин мүчөсү болом. Биз ошол менин негизги максатым ушу кооперативдин мүчөлөрүнүн укуктары туура сакталышы да. Экинчиден, ушул эле убакта мен ушу эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин кеңешчиси болом. Коомдук башталгычтагы кеңешчиси. Анан биз дагы ушул социалдык маселени чечип атабыз да, туурабы? Биз дагы ошол бир жагын ушу социалдык турак жай маселесин чечүүнүн бир жагын чоюп атабыз да. Эми айта кетсек, бул кооперация Германияда, Скандинавия мамлекеттеринде өтө өнүккөн. Мисалга алганда, Германиянын 80% үйлөрү ушул кооперативдер аркылуу салынган да. Анан ошондуктан Германия өкмөтү толугу менен ушул турак жайды салуу маселесин, турак жай менен элди камсыз кылуу маселесин ушу кооперативдерге өткөрүп койгон да. Жана ушул кооперативдерди колдоп, аларга премия дагы берип турат да. Ошондуктан биз дагы бара-бара ушул өкмөт менен сүйлөшүп, ушундай жолго келсек болот да. Эми аңгыча ушу Казыбек айыл өкмөтүнүн жашоочуларына кайрыларым. Ушу биздин кооператив аркылуу квартиралуу болуп, бала чакасына квартира алып калса болот да. Мындайча айтканда, Бишкек шаарынан алса болот. Балдар мисалы окуп келип атат, ошолор аларга ita эле квартплатын төлөп, ошондой да. Ошо квартплаттын ордуна эле 35%-ын төлөп туруп, квартплат катары эле бере берет. Канча бир убакыт өткөндөн кийин баягы квартиранын башын бошотуп, ошо балдарына өткөрүп коет. Эми бизде дагы бир эмебиз бар. Мисалы моундай Bestway деген табличка. Муну ар бир кооперативдин мүчөсү квартира алгандан кийин ушу табличканы беребиз. Анан баягы үйүнө келгенде бул эмне деп сурайт да. Биз ушу квартираны кооперативден алганбыз деп айтат да. Андан кийин мен сайттан көрсөтүп коеюн. Азыр мисалы биздин кооперативдин моундай сайты бар. Бул сайтка кирип, ар бир кооперативдин мүчөсү мисалы ар бир кооперативдин мүчөсүнүн ушундай кабинети болот, онлайн кабинетичи. Анткени себеби анда ачык, айкындык болуш керек да, туурабы? То есть сен билишиң керек, сен канчанчы очередте турасың, кимге квартира алып берип атат, очередь менен алып берип атабы, Бүгүнкү күндө ушундай сайт аркылуу сен көрө бересиң да баардык информацияны. Мисалы, очередь. Мына бүгүнкү күндө члены кооператива, мына могу кишилер кооперативдин мүчөлөрү да. Бүгүнкү күндө мынакей 600, мен жаңы эле жаздым эле 611 мүчө депчи. Бүгүн эле 20 мынакей Качкынов Нурлан Асейнович дейби. Мына ушул киши кече бүгүн жаңы кооперативге мүчө болуп кирди да. То есть күнүгө кооперативдин мүчөлөрүнүн саны өсүп атат да. Ошолордун арасында мисалы очередьте тургандар же мынакей рассчитываются за объекты деген, Бул рассчитываются за объекты деген, это означает, что уже кооперативке мүчө болуп кирип 35%-ын төгүп, квартираны алып, жашап, анан кайра жана пайлык төлөмдөрүн төгүп аткандар да булар. Туурабы? Бул кишилер ошол 77 деп айттым, ошол кишилер булар уже квартира алгандар да. Мисалы бул жерде 71 деп көрсөтүп атат. Бүгүнкү күнгө карата 71 квартираны кооператив сатып алып берип койду. Бирок акыркы эле 2 жуманын ичинде
очередти келип оформленияга могул 6 киши туруп калды да. То есть ушул 6 киши эми булар оформленияга киргенден кийин мен жана айттым, ар бир кооперативдин мүчөсү өзү тандайт депчи квартираны. Булар азыркы убакта ушу квартираны тандоо процессинде жүрөт да. Качан алар квартираны тандашат, анан квартираны тапкандан кийин мына кабинетинде мына документы деген жер бар да. Ушул документиге киришет, анан могу жерде заявление на покупку конкретного объекта недвижимости деген бар да. Бул мүчө ушундай заявленияны заявленияны скачивать этет, распечатка кылат. Мисалы мен председательге жазып атам да, как кооперативдин мүчөсү катары. Я Чороев Кубан Аманбекович, да, дата рождения такой-то, документ, паспорт такой-то, являясь пайщиком НК БСТВ лет за номером кооператива такой-то, да, прошу НК БСТВ лет приобрести для меня следующий объект недвижимости. То есть мен ошол өзүм тапкан квартиранын адресин жазам, площадь канча экенин жазам, канча комнаттан турат, анан ээси менен сүйлөшөм да, канча турат, бир баага келишем да, анан ошо бааны берге жазам дагы, председательге бул заявленияны берем. То есть баасынан бери сүйлөшүп атасыз? Баасынан бери өзүбүз сүйлөшөбүз да. Анан председательге берем заявленияны, председатель болсо визирует этип туруп юристтерге өткөрүп берет. Андан кийин юристтер ушул кооператив эменин квартиранын ээси менен сүйлөшөт, анын документтерин текшерет, банкта залогдо жокпу, юридически бардыгы тазабы, баягы эмесинчи. Андан кийин дагы үчүнчү компания бар, оценочный компания. То есть алар текшерип туруп айтат да, бул баланча райондо ушундай квартиралар мынча турат депчи. Чындыгында эле бул квартира ушунча турабы же турбайбы, оценка кылыш керек да. Мына ошондон кийин силерге квартираны сатып берүү жөнүндө чечим чыгарат председатель ошол документтин негизинде. Андан кийин ошол квартиранын ээси, сиз, анан кооперативдин юристи госрегистрге барат, договор купли-продажи түзүлөт. Анан ошол квартиранын ээсине толугу менен биздик жанагы банкта пайлык төлөм чогулган эме бар да, счет. Ошол счеттон, ошол договордун негизинде, купля-продажанын негизинде анын хозяинына акча которулат. Ошондон күндөн тарта сиз ошол квартиранынга ээлик кыласыз, жана договор найманын негизинде. И сиз, получается, хозяин, как хозяин квартиры, ошол квартирага прописка болосуңар, жашайсыңар, ай сайын төлөй бересиңер кутулуп. Анан ушинтип квартирага ээ болосуңар да, чындыгында. Мен ойлойм, туу эмеле айттым да, түшүнүктүү эле. Анан мүмкүн биздин ушул Казыбек айыл өкмөтүнүн жашаган жарандар болсо, мына сен аркылуу мага кайрылса болот. Анан биз дагы толугу менен түшүндүрүп бере алабыз да, мисалы суроолор болсо. Ошондуктан анда эмесе, урматтуу Казыбек айылынын тургундары, сиздерди ушул биздин кооперативге мүчө болуп, уландагы жакын арада ошо тыйын тыпырын топтоп мал келин сатып дегендей кооперативге мүчө болгон жатат. Мына силер дагы ушинтип мүчө болуп, квартираны ушундай ыңгайлуу жол менен алгыла деп айтаар элем. Рахмат. Ушундай жакшы элге сунуш, жакшы мындай эл эмне кылабыз, кандай кылабыз деп жакшы бир жол таба албай жүргөндө жакшы эле жол сунуштап атыпсыз. Ишиңизге ийгилик. Буюрса дагы иштешип турабыз. Чоң рахмат.
Казыбек айылдын өкмөтүнө ысык салам.